Борбор калабыздагы көз жоосун алган гүлдөрдүн артында кандай эмгек жатканын көпчүлүгүбүз капарыбызга албасак керек. Свердлов районунун жашылдандыруу боюнча адиси Гүлханай Кудайярова менен шаарыбыздагы гүлдөрдүн артында кандай эмгек жатары тууралуу маек курдук. Сиз Свердлов району боюнча карайт экенсиз. Свердлов районунда негизи канча гүл отургузулду быйыл? Свердлов району боюнча быйыл планда 153.800 гүл пландаштырылган. Бүгүнкү күндө ошо пландагы 153.800 гүл отургузулду. Айта кетсем, бул объекттер мына биз турган театральный гүлзарына 25.000 гүл отургузулду. Маңдайлаш турган циркка 17.700 гүл. Ал эми жеңиш аянтына болсо 70.000 гүл отургузулду. Сквер сказкага 11.000 гүл. Свердлов райондук администрациясына 5.000 гүл. Билсеңиздер, Абдрахманова жантаймасына ал жерге 5.000 гүл отургузулду. Ибраимова Бакамбаева көчөсүнүн кесилишинде 8.850 гүл отургузулду. Жалпысынан ошо 153.800 гүл отургузулду. Анын ичинен түрүн айта кетип турган болсок, георгин, сальвиянын кызыл, ак, сыя өңдөрү, тагетис помпонный, катарантустун агы, кызыл катарантус отургузулду. Ошондой эле львиный зев, цинерария, алисум гүлдөр отургузулду. Ошо. Сугаруу жолдору кандай жүрөт? Сугаруу жолдору бизде эки түрдө сугарылат. Бул машина менен автополив боюнча сугарылат. Кээ бир жерлерде мисалы түтүктөр өткөн эмес, ошондуктан автополив менен сугарабыз. Ал эми калган объекттерде көбүнчөсү эле бул тамчылатып, анан чачыратып сугарылат. Күндө бир маал? Күндө эртең менен күн чыкканга чейин сугарылат. Андан кийин кечинде күн баткандан кийин сугаруу иштери жүргүзүлөт. Жакшы. Гүл өстүрүүнүн өзүнүн түшүгү болсо керек. Ооба, сырттан караганда бул гүлдөп турса эле бир оңой жумуштай сезилсе керек. Гүлдү бул шаарды жашылдандыруу үчүн, гүлдөтүү үчүн, ошо шаар конокторунун көзүн сүйүндүрүү үчүн бул гүлдүн өтө түшүгү чоң. Анткени бизде иштеп аткан мына жумушчулардын эмгеги чоң. Себеп дегенде күндүн ысыгына карабай ошо гүлдөрдү отоп, карап, түшүктүү эле жумуш. Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын жумушчусу Насиба Тилобердиева жумушу тууралуу буларга токтолду. Бул жерде иштегениме мен 10 жыл болду. Быйыл буюрса 10 жыл болду. Бул жумуш өзүмө жагат. Өзүмө жаккан үчүн ушул жерде эмгектенип, ак эмгек менен акча таап, ушу балдарымды үйлөп, жайлап, кыздарымды чыгардым. Ошо анан гүлдөрдү монтип эметебиз. Кургагандарын алабыз. Именно могу розанын кургагандарын алып, анан астын бошотобуз. Эмеси астын бошотуп, чаап, анан эметебиз. Негизи жумушубуз эртең менен саат 8-ден 4-кө чейин. Азыр эми сезондо 5-ке чейин иштеп атабыз. Бул сезон деп коет бизде 1-2 ай. Однолеткаларды отургузабыз. Однолеткаларыбыз жакшы буюрса жакшы болуп калды. Анан однолеткаларды отойбуз, чабабыз, монтип эметкендерини, ооругандарыны барлайбыз. Ошол жумушубуз ушундай. Күндө келебиз, гүлдөрүбүздү карайбыз, сонун болсо өзүбүз кубанып. Анан элдер келет, аябай алкыштап атат бизге. Ыраазы болуп кетишет.
Наргиза Козубаева, Асил Романкул кызы, Кыргыз Туусу басма үйү.